بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allah Taaламга иман келтирбеген, ушул дүйнө үчүн амал кылгандар атым калсын, тарыхта калайын, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болоюн, бул дүйнөнүн бир кызыкчылыгына жетейин деп амал кылгандарга таң калыштын кереги жок, ага кызыгыштын да кереги жок. Эч кандай ал нерседе баа, кадыр барк жок, пайда жок ал нерседе. Ооба бул дүйнөдө аты калат, даңкы калат, тарыхта калышы мүмкүн, бирок Аллах Таалам алдында акыретте эч нерсе жок. Аллах Таалам Ал-Исра сүрөсүнүн 19-аятында айткандай: "Оман арадал ахира ва са'алаха сa'яха ва хува му'мин фа улаика кана сa'юхум машкура." Оман арадал ахира, ал эми кимде ким акыретти соопту кааласа, ва са'алаха сa'яха, ошол нерсеге умтулган болсо, аракетин ошого арнаса, акыретте ошол нерсенин сообун алайын деп, ва хува му'мин, ыймандуу болуп, көрдүңүздөр, ыймандуу болуп, бул дүйнөдө ар бир кылган амалыбызды Аллахка ыйман келтирүү менен ошол кылган амалдын артынан сообун алайын деп бир күнөө иш кылып алсак, ошодон коркуп, ошонун акыбетинен, ошонун жазасы бар, ошонун күнөөсү бар деп Аллахтан коркот. Момундун абалы ушундай. Кылган амалына үмүт кылат жакшылыгын, бир туура эмес иш кылып алса, коркот ошонун акыбетинен. Фа улаикана сa'юхум машкура. Мына ушулардын аракеттери кабыл алынган дейт. Ушул жакшы амал деп атат. Акыретке ишенип, аракети да ошол үчүн болот, Аллахка ыйман келтирип. Ошондуктан капырларга, айрым адамдарга мына үлгү десең карачы булардын амалдары, мына адеп ахлактары, мына кайрымдуулуктары, мусулмандарга караганда булар мындайраак тиңдейрээк деген мисалдарды кылбайлы. Эмнеге дегенде капырлар эң чоң адепти таштап салышкан булар. Эң чоң адеп бул мамиле Аллах Таала менен болгондо. Аллах Таала менен болбогондон кийин калган адеп ахлактары, мамилелер бир тыйын. Себеби булар кылган амалдарында кызыкчылык, өзүнүн бир жеке кызыкчылыгы, жашоодо бир нерсеге жетип калайын деп кылышат. Ал эми момун мусулмандар кылган амалдары, жакшылыктары бардыгы Аллахтын ыраазылыгы үчүн, Аллахка ыйман келтирип, акыретте сообун алайын деп Аллахтан үмүт кылып кылышат. Фуркан сүрөсүнүн 23-аятында Аллах Таала айткандай: "Ва qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura." Биз алардын сооп деп ойлоп жасаган кайрымдуулук иштерин, мындайчыкында жакшылык иштерин келип кыямат кайымда аны чаң тозоң кылып сапырып таштадык дейт. Тафсиринде келет, булар ошол Аллах Тааламга ыйман келтирбегендер. Бул дүйнөдө жакшы амалдар жасаган болсо дагы, бирок Аллах Таалам үчүн кылбаган, башка нерсени көздөгөндөр. Мына ал нерсе чаңга, көз келинбеген нерсе кылып туруп Аллах Таалам аны сапырып жок кылып салат. Муслимде келген хадис, Айша энебиз Аллах Тааланын элчисинен сурайт: "Я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, ошол арабтарда мурун ошо Ибн Жудаан деген киши болгон. Ал киши ошондой адеп ахлактуу, туугандар менен мамилеси жакшы, кээде кембагалдарга кол сунган, кайрымдуу киши болгон." Ошол жөнүндө Айша энебиз сурайт: "Ибн Жудаан кана фил жахилия ясилу рахим ва ют'имул мискин. Фахал залика нафи'у?" Ушул Ибн Жудаан деген исламга чейин туугандары менен жакшы мамиледе болгон, кээде кембагалдарга кайрымдуу болгон. Ошол нерсе пайда береби дейт акыретинде. Ким сурап атат? Айша энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сурап атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жооп берип атат: "Кала ла янфау", пайда бербейт. Ага пайда бербейт. Эмнеге? "Иннаху лам якул яуман роббигфирли хатиати яумаддин." Эмнеге? Себеби ал бир да күнү: "О Роббим, менин каталарымды, күнөмдү кечире көр акырет күнүндө" деп акыретти көздөгөн эмес деп атат. Мындайча айтканда, ошол мамилелери, адеп ахлагы, жүрүм туруму, кайрымдуулугу ал акырет үчүн болгон эмес. Ал адам өзүнүн аты үчүн, өзүн бул дүйнөдө көргөзүш үчүн, кайрымдуу экенин, жакшы адам экенин ушул дүйнө үчүн кылган. Ошон үчүн пайда бере турган амал Аллах Тааламдын алдында сооп алайын, жана бир туура эмес иш кылып алган болсо, ошонун акыбетинен коркуп, күнөөсүнөн, ошонун азабынан Аллах Таалам алдында, мына ошол нерседе ибарат. Ал эми өзүн адептүү көргөзүп, өзүн жакшы кылып көргөзүп, атым калсын, тарыхта калайын, элге көрүнөйүн, мени жакшы кыйын деп айтсын деген нерсе, ал нерсе ибарат жок.
ал эч пайда бербейт. Ал бул дүйнөдөгү өзүнүн бир адамдардын арасына аброй топтошко ошондой нерсе бир убактылуу дүйнө үчүн пайда алышы мүмкүн, бирок Аллах Тааланын алдында эч кандай пайда жок. Ошол эле дагы ошол жахилияда бир керек болсо арабтарда мисал кылган да, эгер кайрымдуу болом десең, адеп ахлак десең, мына карачы Хатим Тои деп, Ат-Тои деген ушул киши болгон. Аны керек болсо адеп ахлакта, кайрымдуулукта мисал катар келтирген, үлгү катар келтирген. Ошону дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сураган. Абалы кандай болот деп. Сураганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Дака рожулун арада амран фадрака." Мындай айтканда, ал киши ушундай, ал бир максатты көздөдү, ошол максатына жетти деди. Башка бир түшүндүрмөлөрүндө келет, максат дегени бул дүйнөдө тарыхта атым калайын, атым калсын, мени кайрымдуу деп көрсүн деп, менден дагы кайрымдуу деп оозгон, алдыга чыккан адам калбасын, болбосун, атым тарыхта калсын дегендей умтулган. Ошол нерсени бул дүйнөдө көрдү, ошондой атка конду. Бирок акыретте эч нерсе жок ал нерсе. Субханаллах. Аллах сактасын. Дака рожулун мадкурун фид дунья. Ал бул дүйнөдө эскерилди, ал эми акыретте унутулду дейт. Ошон үчүн туугандар, бул ширктен сак болойлу. Туура бул капырларга таң калбайлы, ал нерсеге мусулмандардын өйдө көрүп, адеп ахлак, мындай мисал деп кереги жок. Ал эми бизге үчүн коркунучу кылып аткан амалдарыбызда ушул адамдар үчүн, тарых үчүн, эл үчүн башка бир нерсени көздөп алуудан сак болойлу. Себеби дегенде адам табиятынан адамдарды жакшы сөз сүйлөшүн, аны макташын жакшы көрөт да. Анан ошол жакшы көргөн нерсе кирип кетип, аралашып, сооп кылам деген амал ихласын бузуп албасын. Ошон үчүн ар бир кылган амалыбызды Аллах Таалам үчүн, Аллах Таалам ыраазы болсо экен, ошого сооп алсам экен, акыретте жакшылыгын алсам экен, ошонун артынан күнөөлөрүм кечирилсе экен деген нерсе жүрөгүбүздө дайыма жүрүш керек. Ушул нерсе менен биз жанагындай ойлордон арыла алабыз. Антпесе шайтан ой берип, ушул дүйнөнүн бир кызыкчылыктарында таанымал болоюн, жана башка ушундай бир нерселерге түшүп кетүү коркунуч болот. Рия дейт ба, эл уксун, көрсүн деген бир кызыкчылыктар аралашып кетпеш керек. Белгилүү хадистердин биринде кыямат кайымында жана 3 адам биринчи эле тозокко ыргытылат. Ошонун бири эл уксун, көрсүн дегендер. Ошонун арасында согушта өлгөнү бар, аалымы бар. Согушта өлгөнү баягы батыр десин десе, аалымызды эл мени аалым деп айтсын, чырайлуу сүйлөйт экен, ушундук үйрөтөт экен, жана башка деген нерселер көздөп алган. Адамдар мени аалым деп айтсын деп. Ошол эле берешен адам дагы мени берешен, кайрымдуу, сараң эмес экен, кол ачык адам экен деген айтсын деген нерселер жүрөктө жүргөндүктөн, ушулар 3 адам биринчи ыргытылат. Аллах Таалам баарыбызды ихластуу кылсын. Ихлас деген нерсени жакшы үйрөнөлү. Риядан Аллах Таалам бизди сактасын. Ва саллаллаху таала аля хайри халқихи ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.